Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орунду Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Москвада тажикстандык блогерге иш козголду. Орусияда тажикстандык блогерге өлкөнүн кылмыш жаза кодексин жер көрүүчүлүктү же кастыкты козутуу, адамдык кадыр-баркты кемсинтүү деген берене менен иш козголду. Бул тууралуу 7 январда Орусиянын тергөө комитети билдирди. Блогерди Москвадан кармап кетишкен. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал орус улутундагы адамдар тобуна карата кастык маанайда славян жүздүү кыздардын адамдык кадыр-баркын кемсинткен деп айыпталууда. Социалдык түйүндөрдөгү маалыматтарга караганда кеп блогер Салмон Жумабай жөнүндө болууда. Өткөн айда интернетке жакында орус кыздардын баары биздики болот деп айтып жаткан видео тараган. Блогер өзү видеодогу үн анык эместигин, эч качан эч кимге жамандык каалабай турганын жана улут аралык кастыкка үндөбөгөнүн айтууда. Эгер коюлуп жаткан айыпты сот негиздүү деп тапса, блогер 6 жылга чейинки мөөнөткө түрмөгө кесилиши ыктымал. Тергөөчүлөр блогердин башкадай видеолорун текшерип жатышканын, андагы башка адамдарга да укуктук баа берилерин билдиришти. Булак Азаттык. Ажатканадан табылган жансыз дене. Нарында атасын өлтүрүүгө шектелип, баласы кармалды. Бул тууралуу бүгүн 8 январда Нарын облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык 6 январда саат 21:00 чамасында милицияга Нарын шаарынын Мырзабеков көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жайгашкан ажатканадан белгисиз адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу кабарланган. Окуя болгон жерге барган укук коргоо кызматкерлери барып, жансыз денени алып чыкканда, ал Нарын шаарынын Мырзабеков көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринин тургуну 1970 жылы туулган Жаран экендиги аныкталган. Буга чейин маркумдун жубайы 12 ноябрда милицияга арыз менен кайрылып, Жаран 11 ноябрда саат 15:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Ошол эле күнү бул факты каттууга алынып, издөө иштери жүргүзүлүп келген. Табылган жансыз дене адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалды. Шектүү катары маркумдун баласы 1997 жылы туулган Жаран Нарын шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шектүү жактоочунун катышуусунда сурак берүүдө. Ал атасы спирт ичимдигин ичкен кызуу абалында болгондуктан, эмнеге спирт ичимдигин ичесиз деп өз ара уруша кетип, атасын түртүп жиберген. Анан ал чалкасынан жыгылып, башынын арткы тарабы менен жыгылып, эсин жоготуп койгондугун, ошону менен ал турбай калганда каза болуп калды деп ойлоп, башына целлофан баштыкты кийгизип, көтөрүп барып, короосундагы ажатканасына салып, чөктүрүп салгандыгын айткан деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суперкежи. Ошту адам өлтүрүүгө шектөөлөр Өзбекстанга качып бараткан жеринен кармалышты. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шектелип жаткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2024 жылдын 1 январында шаардык милициянын нөөмөт бөлүмүнө кала тургуну чалып, 29 жаштагы уулун белгисиз адамдар өлтүрүп кеткенин айткан. Окуя болгон жерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги ыкчам иликтөө тобу барып, 29 жаштагы кишинин сөөгүн табышкан. Анын башында далысынын сол тарабында бычактан алган жараты бар экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Кылмышка шектелген Кара Суу районунун 25 жаштагы жана 30 жаштагы 2 тургуну Өзбекстанга качууну көздөп чек ара аймагында жүргөн учурунда 2 январ күнү колго түшүрүлгөнү айтылды. Тергөө кызматынын берген алгачкы маалыматтарына караганда, шектүүлөр киши колдуу болгон жигиттин үйүндө жаңы жылды белгилеп отурушуп, спирт ичимдиктерин ичишкен.
Андан соң сөз талашып айтыша кетишкен, шектүүлөрдүн бири жаранды бөтөлкө менен чаап, андан соң сол жак далысына бычак сайып, ага жардам көрсөтпөстөн үйдөн качып кетишкен деп жазылат кабарда. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен иш козголуп, тергөө уланып жатканы белгиленди. Ош шаардык соту 4 январ күнү шектүүлөрдүн башкаруу чарасын карап, тергөө иштеринин аягына чейин абакта кармоо чечимин чыгарган. Булак Спутник Кежи. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Мамкатчы аянтка 1 январда илинген туу боюнча териштирүү болорун айтты. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов 1 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы флагштокко макулдашылбай илинген туу боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелер териштирүү иштерин жүргүзөрүн билдирди. Бул тууралуу ал 8 январда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ушундай ката кетти, алешемдик, шашылыш болуп кетти деп айттым. Чынында эле ушундай болуп калды. Бул маселеге өзгөчө мамиле кылыш керек эле. Туу боюнча тигил же бул ишти жүргүзүп жаткан мамлекеттик органдар мыйзамдын негизинде гана өздөрүнүн иштерин кылышсын. Бирок мен мындай же тигиндей болот деп так кесе баа берүүгө укугум жок, деди ал. Буга чейин Касманбетов 1 январда Ала Тоо аянтындагы флагштокко такталбаган, толук кароодон өтпөгөн туу илингенин ырастаган. 8 январда Бишкектин Ала Тоо аянтында мамлекеттик тууну көтөрүү иш-чарасы болуп, жогорку кеңеш кабыл алган желек илинди. 1 январда аянтка жана айрым мамлекеттик мекемелердин имараттарына жаңы туу илинген. Анда туунун нурлары түз болуп, түнүккө бириктирилген. Желекти алмаштырууда эч кандай расмий иш-чара уюштурулган эмес. Ал жогорку кеңеш кабыл алган туудан башкача болчу. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков туунун жаңы вариантын парламент кабыл алгандан кийин министрлер кабинети толуктап, акыркы вариантын токтоо менен бекиткенин билдирген. Ал эми жогорку кеңеш кабыл алган тууда күндүн 40 нуру түнүктөн өзүнчө болуп, чамгарак 3-төн 4-кө көбөйтүлгөн. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Улан Примов парламенттин комитетинде жалпы жыйында да дал ушул желекти көрсөтүп, туу ушундай өзгөртүүлөрүн айткан. Өкмөттө Дайырбек Орунбеков да Ала Тоо аянтына 1 январда илинген туу кимдин чечими кайсыл токтоо менен кабыл алынганы тууралуу түшүндүрмө бере элек. Былтыр декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Ал 26 декабрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыялангандан кийин күчүнө кирген. Булак Азаттык. WhatsApp мессенджеринде жаңы функция пайда болду. WhatsApp мессенджери эми Android колдонуучулар үчүн видео чалууларда экранды бөлүшүү учурунда видеолорду бөлүшүү жана музыка угуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдиришти. Маалым болгондой, аудио бардык түзмөктөрдө синхрондуу ойнойт жана виртуалдык кинолорду да көрүүгө болот. Экраныңызды бөлүшкөндө түзмөгүңүздө ойногон аудио маектешиңиздин түзмөгүндө да ойнойт деп белгилешти эксперттер. Учурда бул функция бета версиясында иштеп баштады. Ал эми жакынкы жумаларда бардык колдонуучуларга жеткиликтүү болот. Белгилей кетсек, буга чейин декабрь айында иштеп чыгуучулар iOS түзмөктөр үчүн ушундай вариантты жарыялашкан. Булак Супер Кежи.